Адамдын көркү. Аны менен катар бүтүн тиш сиздин ден соолугуңуздун саламатта болушун камсыздайт. Анткени тиш катарынын бузулушу тамактанууда ар кандай көйгөйлөрдү жаратат. Бүгүн биз сиздер менен тиш ооруларынын алдын алуу максатында аны кантип күтүү керек? 32 тиш бүтүн болуу үчүн эмне кылуубуз зарыл? Ушул сурообузга жооп издеп, Ош шаардык номер 2 стоматологиялык поликлиникасына баш бактык. Биздин Ош шаардык номер 2 стоматологиялык поликлиникасы 1987 жылы ушул имаратка жаңыдан көчүп келгенбиз. Ошол учурга чейин Ош шаарында бир гана балдар стоматологиялык поликлиникасы болгон. Ошол балдар стоматологиялык поликлиникасы 1998 жылдан баштап статус алып, номер 2 стоматологиялык поликлиника болуп өзгөрүп, азыр бир гана балдар эмес, чоңдорду да кабыл алабыз. Биздин поликлиникада азыр стоматологиялык кызматтын бардык түрлөрү көрсөтүлөт. Бул жерде стоматологиялык бардык кызматтар көргөзүлгөнү менен алардын арасында кариес оорусу боюнча кайрылгандардын саны көп. Мунун себеби жогоруда айткандай эле тишке кам көрүүнү билбегендигибизден. Кариес деген бул стоматологияда эң көп кездешкен оорулардын бири болуп эсептелет да. Кариестин причинасы этиологиясы аябай көп. Эң негизгиси биринчи бул углеводду көп колдонгондон, гигиенаны полосуртан жакшы сактабагандыктан, андан кийин эң негизги гигиена, углевод, анан адамдын иммунитети төмөн болуп ооруганда ошо кошумча көп фактор болуп эсептелет. Тиш ооруларынын ичинен эң көп таралганы бул тиштин кариеси. Алгач тиштин эмали жумшарып, тиштин үстү чирей баштайт. Тиште кариес башталганда ысык, муздак тийгенде жана щетка менен жууп жатканда оорутуу пайда болот. Убагында дарылабаса, ал пульпитке, ал тургай пародонтитке өтүп кетиши мүмкүн. Кариести өз убагында дарылабаса, кариес дарыланбай жүрө өтүшүп, анан ары уже кабылданган түрүнө өтүп кетет. Кабылданган түрүнө ол пульпит, периодонтит болуп кетет да. Ошо пульпит болгондо көбүнчө түндө ооруйт. Ысык баскан туура эмес, эгерде периодонтит болуп кетсе, ысык баскандан бетер кайра көбөйүп кетет экен ойчу. Мүмкүн болсо, если шиши мындай тынбай оору турган болсо, сыздап оору турган болсо, туздук суу менен чакырып койгон болсо болот, врачка келгенге чейин. Туура тамактануу тиштин жакшы сакталышын шарттайт. Эскерте кетчү нерсе кант көп кошулган тамак аштан алыс болуу зарыл. Анткени ал тиште тешиктердин пайда болуу ыктымалдуулугун жогорулатат. Кариестин алдын алуу үчүн биринчи боюндагы кезде башталат. Беременный кезде башталат балдардыкы. Боюндагы кезде, андан кийин тиш чыккан мезгилден кийин уже баланын өзүнөн уже дайыма гигиена полосунан жакшы тазалап жууп туруш керек. Питаниядагы рационалдуу питание болуш керек. Кальций содержащий болгон, тамакты постоянно чайнай турган, мисалы алма, сабиз, жашылча жемиштер жетиштүү болуш керек. Пасталар өзү лечебный профилактика, гигиенисик болуп бөлүнөт. Составында фтор, кальций баларды колдонгон жакшы. Күнүнө 2 малдан жууш керек. Эртең менен тамактан кийин, кечкурун перед сном, уктардын алдында. Тиштин гигиенасын бузбай сакташ үчүн тиш щетканы 3 айда бир алмаштырып туруу зарыл. Жаңы алган щетканы кайнак сууга 5-10 мүнөт салып туруп, андан соң пайдаланыңыз. Ал эми тиш паста менен жууганда ооздогу микробтор өлүш үчүн тиш щетканы жакшылап жууп кургатыш керек. Андан да жакшы ыкма тишти эртең менен кечинде ар башка щетка менен жууган жакшы. Жалпылап айтканда, ооруну дарылагандан көрө анын алдын алган артык. Ошондуктан 1 жылда 2 жолу тиш дарыгерине сөзсүз кайрылып туруңуз. Азамат Байетов, Эламан Акбаев, Аруу таң көрсөтүүсү.